Салам достор. JavaScript'in null жана undefined деген ошо эки тиби тууралуу айтып берейин. Биринчиден окшоштуктарынан баштайын. Биринчи окшоштугу JavaScript'те ошо 7 жөнөкөй тип бар. Экөө тең ошо жөнөкөй типке кирет. Булар string, number, null, undefined, boolean, symbol, big integer. Экинчи окшоштугу экөө тең жалган маани берет. Жалган чоңдукту билдирет. Азыр мен силерге бир аз көрсөтүп берейин. Ошондо console log undefined деген жана эки илеп менен жазганда экөө тең false чоңдугун кайтарышат. Анткени мен бул жерден эки илепти колдондум. Эки илеп деген тескеринин тескериси болуп калат да. Башкача айтканда. Ошондо мисалы бир эле илеп койсок, бул null өзү жалган маани билдирет да, ошондуктан бир эле илеп койгондо ал true болуп калат. Ал эми ошо true'ну кайрадан ошо true'нун жалганын, ошо true'нун тескерисин кылып койсок, кайра false болуп калды. Ошентип биз boolean тибине айландырып койдук да буну. Ошол эле мисалды мына boolean өзүн менен көрсөтүп берейин. Бул false берип атат. Бул окшоштуктар болчу. Эми айырмачылыктары кандай? Айырмачылыктарын айтып бериш үчүн биринчиден undefined тууралуу айтып берейин. Undefined качан колдонулат деген суроодо мындай жооп болот. Undefined өзү JavaScript тарабынан берилген аныкталбаган деген, негизи аныкталбаган дегенди билдирет. Жана бул JavaScript бул тилдин өзү аркылуу бул чоңдук бекитилет. Башкача айтканда, онда бир инициализация боло элек өзгөрмөнү алдык дейли. Аны console log дедик. Буга эч кандай, бул тест деген өзгөрмөгө эч кандай чоңдук берилген эмес да. Ошондо JavaScript undefined, аныкталбаган деп бизге жооп берди да. Экинчи учур бул эч нерсе кайтарбаган функция. Кандайдыр бир бизде функция, ушу тест деген функция бар дейли. Анын ичинде кандайдыр бир операция жүрүп атат. 12 кошулган 12. Анан ушул функцияны t деген өзгөрмөгө байлап туруп чакырдык дейли. Эми console log t дейли. Ошондо бизде undefined чыгат. Эгерде бул бир нерсе кайтара турган болсо, мына return деген болгон болсо, анда бир чыкмак. Бунда эч нерсе, бул return жок болгондуктан, бул функция эч нерсе бизге кайтарып бербегендиктен undefined берип атат. Үчүнчү ситуация, үчүнчү келип чыгуу булагы бул объектинин жок касиети. Мисалы A деген касиети бар. A касиетине 12 деген чоңдук байланган. Console log obj A дейли. Бул эмнени берет бизге? Бул бизге ошо A деген касиетке байланган 12 деген чоңдукту кайтарып берди. Эми ушул эле объектинин ичинде биз B деген касиети бар деп ойлоп турбуз да. Аны чыгарып берчи десек, бул undefined деп атат. Аныкталбаган, мындай жок дейт. Айырмачылыктары ошондо. Бул эми null тууралуу айтсак, null болсо эч нерсе жок деген билдирет жана бул өзү программист атайлап муну жазат. Муну программист атайын өзү билип туруп null деген чоңдукту өзүнүн кодуна кошуп коюшу мүмкүн. Мисалы var test барабар null дедик. Мына мен өзүм кол менен жаздым. Console log test. Же болбосо мына бир кызык функция жазалы.
эч кандай пайдасы жок функция. Бирок практикада эми башка ситуация болушу мүмкүн. Бирок биз азыр ушундай деп коелу, мына бул жерде бир эч кандай мааниси жок салыштыруу болуп атат. Бул экөө барабар эмес болсо, анда могу барабар эмес дегенди. Бул экөө чындык болсо, экөө барабар болсо, анда барабар эмес деген чыксын дедик. Тескерисинче барабар деп чыкмак да, экөө барабар болсо. Ал эми бул жерден ошол функция бүтүп калмак да, эгерде чын эле экөө барабар болсо, ошол жерде токтоп калмак. Биз билебиз да, бул экөө барабар эмес экенин. Ошон үчүн бул чуркап келип функция могу жерден return болот. Анан ушул жерден ишин токтотот. Ошондо биз могу функцияны чакырганда анын ичиндеги эмне кайтарган болсо, ошол могу resultка жазылды. Анан биз аны консолго кылып атабыз. Null болуп чыкты. Ошондо биз мына атайын кол менен өзүбүздө undefined болсо, JavaScript тарабынан берилип аткан болсо, биз null'ду өз колубуз менен беребиз. JavaScript'te дагы бир кызык нерсеси бар. Азыр көрсөтүп берейин. Console log null. Null'га сан кошсок болот. Ушундай бир кызык жери бар. Жок нерсеге 112-ни кошсок, ушу 112-ни берди. Эми ойлоп атабыз да, эгерде null ушундай болсо, анда undefined'га деле кошуп койсок болот го депчи. Жок нерсе, undefined аныкталбаган нерсеге сан кошсок, анда not a number дейт. Сан эмес дейт. Ушундай айырмачылыгы бар. Дагы бирөөсү type of деген тууралуу айтып берейин. Type of undefined. Бул undefined'дин эмне деген тип билдирет экен десек, бул болсо undefined деген билдирет деди. Эми бул сюрприз болгон жок биз үчүн. Эми азыр сюрприз жерден келип чыгат. Object. Type of null десек, object келип чыгып атат. Ушундай кызыктай нерсе бар экен, эми бул ушундай бирок билип койгон туура болот экен. Дагы кошумча маалымат берип коеюн. Бул экөөнүн айырмачылык деле эмес окшойт. Так эмес салыштырып кылат бул жерде. Эки эле барабар. Эки барабар кылганда бул null менен undefined ушу салыштырып аткан эки тип бир типке келтирилет. Бул coercion деп аталат да. Coercion деген приведение в тип деп коет да, орус тилинде. Азыр ушу текстти кошуп коеюн. Экөө тең бир типке келтирилип, ооба экөө барабар. Экөө тең бульонго келтирилди, ошондо булдук типке келтирилип, анан true болду. True. Ал эми так салыштыруу кылсак, бул типтери өзгөрбөй, ошо null болсо null, undefined болсо undefined болуп, анан экөө барабар эмес деп чыгарды да. Ошондой айырмачылык жана окшоштуктары бар.